Токмок шаарында таза суу менен камсыздоо жана саркындуу сууларды чыгаруу системаларын реабилитациялоо боюнча ири долбоордун биринчи фазасы ийгиликтүү аяктады. 5 суу алуучу участокты реконструкциялоо жана таза суу канализация тармактарын кеңейтүү шаардын инфраструктурасын жакшыртууга жана анын тургундарын сапаттуу суу менен камсыз кылууга карай маанилүү кадам болуп калды. Обнаружение для обнаружения кабеля. Ичүүчү таза сууга жетүүнү жакшыртууга жана саркынды сууларды чыгаруу системасын модернизациялоого багытталган бул долбоор 50 миңден ашык шаардыктардын жашоо сапатын жогорулатууга, ошондой эле айлана чөйрөгө экологиялык жүктү азайтууга мүмкүндүк берет. Каржылык колдоону Европа биримдиги, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы, Кыргызстандын өкмөтү жана жергиликтүү администрация көрсөтүштү. Бул долбоордун эң негизги максаты биздин Токмок шаарынын тургундарын жашоосун жакшыртуу, суу менен камсыз кылуу. Буга чейин көптөгөн жылдар бою суу боюнча абдан чоң маселелер, көйгөйлөр жаралып келген. Бул долбоордун аткарылышы менен көп маселелер чечилди. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, презентацияда да көрүндү. 35-40% Токмок шаарынын 35-40% ошо элибиз суу менен камсыз болуп атат. Эгерде мурун жана презентацияда да айтылбадыбы, бир жумада күнүнө 1 саат, 2 сааттан гана суу берилген болсо, бүгүнкү күндө үзгүлтүксүз суу берилип атат. Бул биздин жарандарыбыздын, жашоочуларыбыздын жашоо шартын жакшыртты деп эсептейбиз. Токмок суу канал ишканасынын жетекчиси Адилет Байышевдин презентациясы өзгөчө көңүл бурду. Ал долбоордун алкагында сатылып алынган жаңы жабдууларды көрсөттү. Анын айтымында бул инвестициялар суу алуучу участоктардын ишинин натыйжалуулугун кыйла жогорулатат. Бул суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу сапатын жакшыртууга түздөн-түз таасирин тийгизет. Манометров, задвижек, закупка лабораторного оборудования. Буга 5 миллион 100 миң евро каражат кеткен. Каржыланган тарабы бул Европалык өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы, анан евро биримдигинин тарабынан каржыланган. 2 миллиону бул кредиттин каражат, 3 миллиону бул грантовый каражат. Бул суу түтүктөрүнүн эскилиги жеткендиктен жаңы түтүктөргө алмаштырганбыз да. Анан кийин өзүңүздөр көргөндө бул жерде жаңы насостор турат, жаңы двигательдер турат. Баары автоматташтырылган. Бунун максаты ошо үзгүлтүксүз таза суу менен элди камсыз кылыш керек болчу да. Буга чейин мындай иштер жүргөн эмес. Бул Советтер Союзунда ушул шаар салынган боюнча эч нерсе алмашылган эмес. Мынакей ушул 5 жыл мурун башталган бул проект. Мынакей Кудай буйруса ушул проект аягына чыгып келатат. Долбоор улантылат жана жакын арада экинчи фаза башталат. Ал тармактарды андан ары модернизациялоону жана таза суу ресурстарын башкаруунун алдыңкы технологияларын киргизүүнү камтыйт. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.